Эсик Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндөгү жарлыкка өзгөртүүлөр киргизилди. Соттордун жана прокурорлордун ишмердүүлүгүн текшерүүчү депутаттык комиссия өз ишин баштады. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн куткаруучуларын сыйлоого арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Куткаруу кызматынын инструктор суучулу. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Түркиядагы зилзалада издөө куткаруу иштерине катышкан куткаруучуларды сыйлоо аземи өттү. Анда өлкө башчы Түркиянын бир катар аймактарында жер титирөөдөн улам көп кабат үйлөр кыйрап, миңдеген туркиялыктар бейажал каза таап, жалпы дүйнө жүзү табият кырсыгынан үрөйү учкандыгын эске салды. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, биздин куткаруучулар 13 күндөн кийин, тагыраак айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй бүлөнү таап, 3 адамдын өмүрүн сактап калдыңыздар. 15 күндө урандылардын алдынан жалпы 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып, туугандарына тапшырып бердиңиздер. Дүйнө эли таң калган, түрк эли терең таазим кылган мындай окуялар эки элдин тарых барактарында жазылып кала турган эрдик болду. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Куткаруучуларыбыз бир адам болсо да аман алып калалы деп жан алекетке түшүп жаткан маалда ата мекенибиздин миңдеген эр азамат уул кыздары биз сени менен Түркия деп кандай жардам керек болсо даяр турушту. Жалпы кыргызстандыктар жөн жата албай, колдон келген жардамдарын чогултуп, түрк боордошторго байма-бай жолдоп жатышты. Мындай адамзат башына келген оор сыноого кайдыгер карабаган жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Куткаруучулар кесиби кооптуу болсо дагы өз кесиби менен сыймыктанат. Алар кандай кырдаалдарда адам өмүрлөрүн сактап калууда болушу мүмкүн делген табигый кырсыктардын алдын алууда күнү түнү даяр болушат. Өз мекенине кызмат кылууда жан өрөбөй иштеп, калктын бейпилдигин ойлоп келишет. 1-июль куткаруучулар күнүнө карата бизге бүгүн сыйлыктар тапшырылды. Сыйлыктар президенттин өз колунан алдык. Сыйлык алып атканда дагы ушу кылып аткан кызматыңа дагы аябай сыймыктанып, башкача бир сүйүнүчтөр болот экен. Мындан ары дагы кылып аткан ишиңди, элдерге жардам берип куткарып атканыңды, жоопкерчилигин алып атканыңды көрүп, алдыга мындан да умтулуулар кошумча болот экен. Түркияга барып биздин негизги кызматыбыз куткаруучулардын жана ошол Түркияда болуп жаткан кайгылуу окуяны чагылдырып, коомчулукка көрсөтүү болду биздин ишибизчи. Бүгүн мына ошонун үзүрү болуп президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен сыйлоо аземи болду. Учурдан пайдаланып баардык кесиптештеримди куттуктаймын жана жетекчиликке, биздин министрликке терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. 2021 жылдан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигине жалпы 342 жаңы унаа сатылып алынган. Ага тик учак, өрт өчүрүү жана курулуш техникалары кирет. Андан сырткары бардык керектүү шаймандар менен толукталган. Ошондой эле кызматкерлердин айлык акысы да көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигине өз ишин аткарууга бардык шарттар түзүлүп берилүүдө. Бүгүн байкап атасыздар, элибизде байкап атат. Ушу кийимден баштап тамак ашынан, жашоо шартынан жана мына 22 жылдан баштап сентябрь айынан бизде аябай чоң көлөмдө биздин айлыгыбыз көтөрүлдү. Бул бир нече аябай жакшы түрткүч болду. Биздин куткаруучуларыбыздын кесиби
жогорулап азыркы күнү мисалы куткаруучулардын бир ордуна 3-5 балага чейин андай постоянно конкурсный основа болуп алып атабыз да. Мен ойлойм, ушу бул биздин президентибиздин ушундай белгилеп кеткени бул аябай бизге маанилүү күн болуп атат. Алдыбызда дагы мына 1-июль куткаруучулардын күнү жана 1-август биздин өзгөчө кырдаалдар күндөрү да болуп кайрадан дастеди күтөбүз. Белгилей кетсек, кыргыз куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүнө 32 жыл болду. Бул убакыт ичинде өлкөбүздө кандай гана кырсык катталбасын, эр жүрөк тайманбас куткаруучуларыбыз эли жерибизге ак кызматын кылып келүүдө. Айчолпон Мукашева, Ислам Алтынбек уулу, 7-канал. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Агалай Ысык Көлдүн пляж аймактарына жарандардын эркин кирүүсүнө тоскоол болгон пляж аймактарындагы тосмолорду демонтаждоо каралган. Ошондой эле аларды мындан ары курууга тыюу салынат. Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан калктуу конуштардын тургундарынын экономикалык жана социалдык кызыкчылыктарын коргоо, алардын пляж аймактарына эркин кирүүсүн камсыз кылуу жана мүмкүн болуучу терс кесепеттерди болтурбоо максатында Конституциянын 66-71 беренелери жетекчиликке алынып, төмөнкүчө токтом кылынат. Жарлыктын 2-пунктунун 3-абзацындагы ачылуучу калиткалары жок жана деген сөздөр алынып салынсын. Министрлер кабинети ушул жарлыктын келип чыгуучу зарыл болгон уюштуруучулук, финансылык жана башка чараларды көрсүн. Бул жарлыктын аткарылышын контролдоо президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн. Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын башчылары Абдикарим Алимбаев менен Раджаббой Ахмадзоода жолугушту. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, тараптардын жолугушуусу 14-июнда Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында өттү. Анда жетекчилер акыркы бир айдын ичиндеги чек арадагы кырдаалды талкуулашты. Ошондой эле эки облустун деңгээлинде түзүлгөн жумушчу топтордун белгиленген багыттары боюнча иш аракетин улантуусу пландалды. Жолугушууга Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана Тажикстандын чек ара кызматынын башчысы Раджабали Рахмонали да катышып, өз багыттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Соттордун жана прокурорлордун ишмердүүлүгүн текшерүүчү депутаттык комиссия өз ишин баштады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирет. Бүгүн комиссиянын биринчи отуруму өтүп, анда убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы болуп, депутаты Жусупбек Коргонбай уулу, ал эми орун басары болуп, эл өкүлү Арсланбек Малиев шайланды. Отурумда комиссиянын мындан аркы иш пландары талкууланып, анын курамына Жогорку Кеңештин тийиштүү бөлүмдөрүнүн эксперттерин, Акыйкатчы институтунан, кыйноолорду алдын алуу боюнча агенттигинен өкүлдөрдү кошуу чечими кабыл алынды. Эл өкүлү Жусупбай Коргонбай уулу түрмөлөрдө турукташкан коррупциялык система бар экендигин айтып, комиссия мүчөлөрүн жигердүү иш алып барууга үндөдү. Кадимкидей базарга айланган 1 жыл үчүн 2000-3000 доллар деген ставка бар. Түрмө кожоюну деген адам камактагы жаран тууралуу сотторго өтүнүч берет экен. Аны акимчиликтеги комиссия карап чечим чыгарат. Бул жерде комиссия мүчөлөрү, прокурору, соттору баары өздөрүнүн үлүшүн алышат да мөөнөтүнөн мурда чыгаруу чечимин чыгарып беришет. Эмне үчүн акчасы барлар жазадан кутулуп кетиш керек да, акчасы жок байкуштар отурушу керек деп белгиледи депутат Коргонбай уулу. Республикада бензиндин баасын кымбаттатпай кармап турууга болбой баратат. Июлда дагы 3 сомго өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Эшатов жергиликтүү басылмалардын бирине маек куруп жатып билдирди. Анын айтымына караганда, күйүүчү жана майлоочу майдын кымбатташы Россиядагы кырдаалга, тагыраагы ал жактагы мунай заттарынын каатчылыгына байланыштуу. Буга өндүрүүчү заводдордун чыгарган наркынын көтөрүлүшү да себеп болууда. Биздин нефтетрейдерлер менен келишимге кол койгон 5 заводдун 2 иштеринен кийин жаңы гана ачылып, өндүрүштүк кубаттуулугун кеңейте элек, дагы бир оңдоп түзөөгө жабылды. Ошентип бензин тартыштыгы жаралды. Азыр күйүүчү майлоочу май болобу деген суроо башкы маселе болуп турат. Россиялык мунайды кайра иштетүүчү заводдордогу баа көтөрүлүп жатат. Бирок биздин компаниялар мурда алгандары менен аралаштырып, андан соң орточо баасын чыгарган. Азыр бензиндин баасын кармап турууга мүмкүн эмес деген Ишатов. Уулануунун алдын алуу максатында Жалал Абад шаарында коомдук тамактануучу жайлар, тез татым жайлары, чачкынды соода жайларында сатылып жаткан тамак аштарга текшерүү жүргүзүлдү. Жалал шаардык мэриядан азыркы кысымга байланыштуу бизде
жалал шаарында рейд жүрүп жатат, ага карата буйруктарыбыз бар. Уланууга алдын алуу боюнча. Көзөмөл жайкы мезгилде массалуу улануулардын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Рейдке Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары, шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тиешелүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү катышты. Жай мезгилинде тамак аштан улануунун алдын алуу максатында бүгүн Жалал шаар мэринин буйругу чыккан. Ошонун негизинде бизде ушул шаар аймагында жайгашкан тест татын борборлорунда текшерүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Ага текшерүүгө тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү катышып жатышат. Негизинен өткөн жылы баарыңыздарга маалым болгондой, ушу Жалал Абад шаарында улануу катталган. Бул көбүнчө биздин элдер ушул тест татын борборлорунун тамактануунун кесепетинен болуп өткөн. Ошонун алдын алуу максатында ушул рейд жүргүзүлүп жатат. Рейд учурунда аныкталган кемчиликтер боюнча эскертүүлөр берилип жатат. Бул боюнча ушул кандай эт азыктарын колдонуп жатат, ага тиешелүү сертификаттары, документтери барбы, ошол боюнча текшерүү жүрүлөт. Андан сырткары ушул ашканада иштеп жаткан кызматкерлердин санитардык китепчелери боюнча дагы маалыматтар алынып жатат. Текшерүүнүн жүрүшүндө шаардагы бир катар тест татым жайларында санитардык эрежелер толук сакталбагандыгы, кызматкерлердин санитардык китепчелери жоктугу жана азык-түлүктөрдүн сактоо эрежелери талапка жооп бербегендиги аныкталды. Ошонун алдын алуу боюнча биз тест татымдарды азыр текшерип, түшүндүрүү эсебин жүргүзүп, көзөмөлдөп жатабыз. Негизгиси бул шарттары боюнча тест татымды жасоочу жайдын шарттары, азыркы баягы соус, майонез, ичине кошула турган жанакы продукция, азык-түлүктөр баардыгы бул холодильник муздаткычта сакталышы керек да. Биз антисанитариясын таза өздөрү кармаш керек. Форма, чепчик, наруковник, спец одежда деп коет. Өзүнүн кесиптик формалары да кийимдери. Ошоларды кийип иштеш керек. Деген менен көчөдөгү тамактануучу жайларда санитардык норма сакталбай жаткандыгына жергиликтүү тургундар да күбө болуп келишүүдө. Мындай текшерүүлөрдү байма-бай өткөрүп турса, бир топ жөнгө салынмак дешет. Эми азыр мына көчөдө тамактануулар болуп атат, укам. Көчөдө тамактануулар деген алар ысыкта отравление болушу мүмкүн. Себеби тамакты кечкүрүн жасап коюп, эртең менен сатып коюп кетише берет үйлөрүнө. Туурабы? Жеп алып адамдар отравление болушу мүмкүн. Ошон үчүн алар колун жуабы, жубай эле чала жууп туруп дагы кылып адамдар көзүн көрбөгөн экен жей бересиң да. Аягын Кудай билет, туурабы? Эми ошого окшогон нерсени ошолор текшерсе, анан кийин болот. Башка эл кыла албайт. Элдин күчү жетпейт азыр. Ошолор кылсын. Мурун союз маалда ошондой текшерди, даже магазиндагилерди текшерип кетчү. Жалал Абад шаарында 35тен ашык тест татым жайы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Белгилей кетсек, өткөн жылы тест татым жайларынан тамактанган 79 адам ууланган. Бул окуядан кийин аталган тест татымдар убактылуу жабылган эле. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Шаар аймагындагы дарактарды сугаруу максаты. Жалал Абад шаарында бир топ жылдардан бери арыктарда суу акпай, жаңы тигилген көчөттөрдү өстүрүүдө түйшүк жаралып келген. Анткени калаадагы дээрлик бардык бактарактар гүлдөр ичүүчү суу менен атайын унаалардын жана суу түтүктөрдүн жардамында сугарылып келинген. Эми бул маселе чечилүүдө. Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен 3 скважина реконструкциядан өткөрүлдү. Мындан улам шаардагы бир нече эс алуу парктар, аллеялар, көчөлөр техникалык суу менен камсыз болуп, бактарактар гүлдөр арыктар менен сугарыла баштады. Күн ысып кеткенине байланыштуу бул 2 скважина, парктагы скважиналар ишке ашып, мына бүгүнкү күндө колдонууга берилди. Бүгүнкү күндө азыркы учурда парктын бардыгын сугарып жатабыз. 1 саат ичинде 40 тонна суу чыгарып бере алат. Бунун багыты, скважинанын багыты парктарды суугаруу максаты, андан сырткары ашып калган ирригация маселеси, каналдарга суу, арыктарга суу берип, шаар аймагындагы дарактарды суугаруу максаты. 3 скважинанын бири Жеңиш паркында жайгашкан. Аталган эс алуу багында айрым жерлерине гана суу жетип, көп жылдык дарактар сугарылбай келген. Эми жалпы аянты 5 гектарды түзгөн парктагы жана бир катар көчөлөрдөгү бактарактар сугарылмакчы. Мен жаштыгымдан бери бул паркты билем.
өзгөрүүлөр өтө көп болду. Мурун мындай эмес болчу. Азыр жакшы, бар жокту оңдошуп, биз бактарактарды сактап калыш үчүн адам биринчи өзүн тарбиялаш керек да. Анан айлана чөйрө деле жакшы жакка өзгөрөт. Биз азыр курбуларыбыз менен наркы жактан келдик, бак жактан. Ал жакта сугарылып аткан экен. Биз ошол жерде сүйүнүп калдык да. Сону такай коюп турса, биз деле семени келип эс алып турсак, кийинкилер деле жакшы болот эс алганы. Азыртан сугарылбаса, да бир 5-10 жылдын ичинде кырып кетип ыктымалдуулугу бар. Бул сыяктуу реконструкция болгон скважина Токтогул паркында жана Балтагулов көчөсүндө ишке кирди. Алар аркылуу Токтогул Жеңиш парктарындагы, Токтогул аллеясындагы, Ленин Кыргыз Республикасы, Шопоков, Бекмамат Осмонов көчөлөрүндөгү бактарактар гүлдөр техникалык суу менен камсыз болууда. Муну менен шаардын ирригация тутуму жакшырууда. Областтык өнүктүрүү фонддон колдоо табып, ушу бүгүнкү күндө 3, шаардын ичинде 3 скважина ишке кирип отурат. Бирөөсү ушул Токтогул эс алуу багында, экинчиси Жеңиш эс алуу багында, үчүнчүсү ушу Балтагул көчөсүндөгү ушул Жалал абад суу канал башкармалыгынын насос станциянын ичинде курдук. Ушу Токтогул паркынын өзүн жалпы суугарат. Андан сырткары ушул шаарыбыздын ушу Жүсүп Бакиев көчөсүнөн баштап Токтогул сквери, Эркиндик көчөсү, Ленин көчөсүнө чейин суугарылат. Ушул шаарыбыздагы бай лотоктор менен суу жүрөт. Жогорудагы 3 скважина Жалал абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ишке киргизилди. Алдыда республикалык казынадан Жалал абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен дагы 5 скважина курулмакчы. Белгилей кетсек, ушул мезгилге чейин шаардагы дээрлик бардык бактарактар жана гүлдөр ичүүчү суу менен атайын унаалардын жана суу түтүктөрдүн жардамында сугарылып келген. Убисара Орозалиева, Шерзат Экенбердиев, 7-канал, Жалал абад. Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы президенти Дональд Трамп Майамидеги федералдык соттун отуруму алдында камакка алынып, ага 37 бөлүктөн турган айып тагылды. Трамп бир дагы пункт боюнча күнөөсүн мойнуна алган жок. Трамп жеке резиденциясында улуттук коопсуздукка тиешелүү жашыруун документтерди мыйзамсыз сактаган деп айыпталууда. Трамп жана анын мурдагы жардамчысы Уолт Наута айып тагылганга чейин кармалганын соттун өкүлү билдирди. Буга чейин Трамп Джо Байдендин администрациясын саясий айыптап бир нече жолу өзүнүн күнөөсүз экендигин жарыялаган. Белгилей кетсек, Трамптын укуктук көйгөйлөрү анын республикачыл шайлоочуларынын арасындагы беделине доо кетирген жок. Reuters сурамжылоосу Трамп республикачылар арасындагы атаандаштарынан чоң айырма менен келе жаткандыгын көрсөттү. Республикачыл шайлоочулардын 81% айыптоолордо саясий себеп бар деп эсептейт.